Элибиз сот тутумундагы чоң өзгөрүүлөрдү күтүп жатат. Сот адилеттиги коомдун өнүгүүсүндө маанилүү орунду ээлейт. Соттордун акыйкат чечимдери элдин мамлекеттик бийликке болгон ишенимин бекемдеп, мамлекетте стабилдүүлүктүн орун алышына өбөлгө түзөт. Анткени ар бир судья өз чечимин Кыргыз Республикасынын атынан чыгарат. Бул чоң жоопкерчилик. Мындай жооптуу милдетти аткарууда судьяларга өзгөчө статус берилет. Сот адилеттүүлүгүн өркүндөтүү соттордун ишиндеги калыстыкты жана тазалыкты камсыздоо. Эң негизгиси мыйзамдын үстөмдүгүн сактоо — бул элибиздин талабы. Сот тутумуна тиешелүү жаңы мыйзам долбоору, соттордун көз карандысыздыгы жана ишмердүүлүгүнө баа берүү сыяктуу кеңири түшүнүктөргө жооп алмакчыбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө дагы ушу республикабыздагы жогорку сот, деги эле сот бийлиги тууралуу маектешүүнүн алдында сиздер менен жолугушуп отурабыз. Жалпы эле сот бийлигине болгон калкыбыздын ишеними, учурдагы соттордун көз карандысыздыгы, ошондой эле соттун купуялыгы, дагы ушул сыяктуу толгон токой суроолорго, мындан сырткары дагы биздин турмушка, жашообузга байланыштуу соттук түшүнүктөр боюнча дагы сиздерге кеңири маек куруу үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Бакирова Нургүл Жакыповна менен маектешмекчибиз. Албетте бул көрсөтүүбүз жалпы эле ушул сот системасындагы жүрүп жаткан реформа тууралуу болмокчу. Андан сырткары биздин жашообуздагы ушу жүрөктү өйгөн, айрым учурда адамдардын, инсандардын жашоосуна, тагдырына байланыштуу дагы бир катар суроолорго ушул кең кесири жооп алууга дагы аракеттерди жасамакчыбыз. Саламатсызбы Нургүл Жакыповна? Саламатчылык, кутмандуу кечиңиздер менен. Сизге рахмат, ушу биздин телекөрсөтүүгө катышып берип жатасыз. Деги эле ушул сот бийлигиндеги бүгүн элдин көйгөйү, сот бийлиги тууралуу түшүнүктөр дагы өтө кенен. Ушул багытталганда ушул соттун төрайымы катарында дагы, деги эле сот системасында дагы көп жылдык тажрыйбаңыз бар. Деги эле ушул багытта буга чейин сизден ушул өмүр баянга карап өтсөк, прокурор болуп иштеген экенсиз, кафедранын башчысы болуп иштеген экенсиз, министрдин жардамчысы болуп иштеген экенсиз, сот бийлигинде иштедиңиз. Эми мына жалпы Кыргыз элинин чоң жоопкерчилигин алып, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы кызматын аркалап жатасыз да. Деги эле ушул сот болоюн деген ушундай бала кезде максатыңыз, оюңуз ушундай бар беле? Ушундан баштасак. Сурооңузга рахмат. Чындыгында сиз менин автобиографиям менен бир сыйра таанышып өткөндөйсүз. Чындыгында мен өзүмдүн ошол окууну бүткөндөн кийин эле 1995 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин бүтүргөнмүн. Бүтүрүп эле ошол эмгек жолумду прокуратура системасынан баштаганмын. Алгач эле ушул Ош облустук прокуратурасында стажер болдум, андан кийин тергөө бөлүмүнүн прокурору болдум, прокурордун ага жардамчысы болдум. Андан кийин ушул билим берүү системасында иштедим. Билим берүү системасынан кийин ушул сот системасына келгенмин. Сот системасында иштегениме 18 жылдын жүзү болуп калды. Ушул жылдардын ичинде албетте мен аябай эң биринчи соттордун, алгачкы жергиликтүү соттордон баштаганмын. Өзүм Ош шаардык сотунда судья болгонмун. Ушул аттестациялык комиссиядан өткөндөн кийин, андан кийин облустук сотто иштедим, төраганын орун басары болуп. Эми мына азыр жогорку сотто келип иштегениме мына 3 жылдан ашты. Буюрса өзүңүз белгилегендей, ошол жылдын 22 апрелинде Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы болуп шайландым. Бул судьялык кесипке келүүмдүн себебине көп нерселер таасир берген. Мисалы кыска айта турган болсом, менин ошол мектепте окуп жүргөндө менин ошол көбүрөөк ушул укук таануу сабагына көбүрөөк көңүл бөлүп, ошондо бир адамдардын тагдырына байланышкан бир көп мындай чыгармаларды окуп, адамдардын тагдырына байланышкан ушул сот процесстеринен биздин эң мыкты юристтердин чыгармаларын окуп, мыкты адвокаттардын, мисалы судьялардын өзүнүн өмүр баянына кызыгуум аябай күч болгон. Ана мектепте окуп жүргөндө албетте мен жана коомдук иштерге активдүү катышып,
ушундай өзүмдүн Мектепте лидер болот го айрым учурда. ошол коомдук иштерге активдүү катышып жүрүп, анан ошол көптөгөн олимпиадаларга катышчумун. Көптөгөн олимпиадалардын жеңүүчүсү болдум. Ошол эле орус тили сабагы боюнча, физика сабагы боюнча, кыргыз тили адабияты боюнча, ошонун ичинде укуктануу сабагы боюнча мен ошол райондук олимпиадада, андан кийин областтык олимпиадада, андан кийин ошол республикалык олимпиадада биринчи орундарды ээлегендигиме байланыштуу. Андан беш-бетер мындай бир кызыгуум күчөп, ошол мектепти алтын медаль менен бүтүрүп, андан кийин ошол республикалык олимпиаданын жыйынтыгы менен мен ушул Кыргыз мамлекеттик университетинин юридикалык факультетине экзаменсиз, кирүү экзамендерсиз кабыл алынгамын. Ошондон кийин дагы судьялык өзүмдүн университетте окуп жүргөндө эле, студент кезде эле ошол келечекте ошол сот системасында иштесем деген чоң изги үмүтүм бар болчу. Ошол үмүтүм менен ошол сот системасында иштеп. Эми Нургүл Жакыповна, мына ошо өзүңүз айтып атасыз, көп тажрыйба топтогон экенсиз. 18 жыл дагы бул өтө узак мезгил. Ошончо дагы сот системасында иштөө татаал дагы, жооптуу дагы, адам тагдыры менен байланыштуу. Мына сиз ушу жогорку соттун төрайымы катарында ушул жогорку кызматка дайындалганына 5 айдан 6 айга кетип атат да. Бир катар мына бийлик бутагынын жетекчиси катарында деги эле ушул учурдагы эл деле ушу ойлоп отурат көйгөй. Сот бийлиги жакшырса, элдин ишеними акталса, ошондой эле соттордун көз карандысыздыгы дагы кайсы бир деңгээлде ошондой бир бийиктикке жетсе деп атасыз. Ошондой эле жергиликтүү сотторго да өзгөчө көңүл буруп атканыңыз да байкалып калды да. Бирок көп учурда массалык маалымат каражат өкүлдөрүнөн көп чыкпайсыз. Биринчи жолу мына сиздер биз менен маектешип атасыздар. Сизге рахмат. Ушул багытта алганда сиздин пикириңиз, сунуштарыңызды уксак, жумушту эмнеден баштадыңыз? Бүгүнкү күндө көз карандысыздык деген эмне ушул тууралуу айтсак? Туура белгилеп өттүңүз. Бул менин төрайым болгондон берки биринчи ошол маегим болуп атат. Анткени мен өзүмдүн ишимдин бир жыйынтыгын көрсөтөйүн, бир нерсени мындай бир жасайын. Өзүмдүн алдыма койгон эми ар бир жетекчинин өзүнүн алдына койгон максаты, милдети, өзүнүн жоопкерчилиги бар да. Ошол бир кандайдыр бир эмеден өтөйүн, мындай бир иштин өтөөсүнөн өтөйүн. Андан кийин ошону мындай бир элге айтайын деген максатта маек бербей жүрдүм эле. Анан эми ошол маек бүгүн сиз менен болуп жатканына биринчиден улуттук телерадио компанияга берип жатам. Андан кийин буюрса дагы башка дагы маектерибиз алдыда деп ойлойм. Эми сиз туура белгиледиңиз, бул сот системасы мен ошол төрайым болгондон кийин менде абдан бир чоң жоопкерчилик жүктөлгөндүгүн мен абдан мындай катуу сездим да. Бул бүтүндөй ушул үч бийлик бутагынын бир бутагы болуп турган сот системасынын башкарып туруу, ошонун башында туруу бул оңой нерсе эмес. Бул чоң жоопкерчилик, чоң бир мындай кандай десем, бир абдан бир адамды бир эмеге түртө турган бир биздин ишибиз ушунчалык кооптуу да, жооптуу да, ушунчалык мындай бир эме да. Элдин көз алдында жүрөсүн. Сен мындай ар бир адамдын тагдырына ойлоносуң, ар бир биздин жараныбыздын тагдырына бир мындай бир көңүл кош болбойсуң, ар бир нерсеге мындай бир ичиңен бир эме болуп турасың да, ой толгоо болуп турат да. Анан ошону сезүү менен мен албетте бул төрайым болгондон кийин азыр көп убактымды ошол жумушта өткөрөм. Эртең менен 8ден түнкү саат кээде 1-2 чейин жумушта болуп калган күндөрүм болот. Албетте биз азыр көп багытта мындай ар тараптуу, ар жактуу десем болот, ушундай бир алдыбызга бир сот системасы бир милдеттерди койдук. Ошол нерселердин бир өтөөсүнөн чыксак, ошол милдеттерди алдыга койгон максаттарыбызга жетсек дегенче, ошолордун бири албетте эң биринчи бул сот системасынын көз карандысыздыгы, өз алдынчалуулугу. Качан биз албетте мына эл арасында аябай чоң кээде мындай сөздөр болот, соттор мындай туура эмес чечип койду, соттор мындай бир кандай десем, мындай кайдыгер карап койду, же болбосо дагы бир башка бир себептерди айтып келүүдө да. Ошол нерселердин үстүнөн иштөө керектигин мен ошол бөркүм менен мындай сезип турам. Анын мына 5 айдын ичинде өзүңүз белгилегендей мен эмнеден биринчи баштадым.
Албетте реформанын өзүнүн жанагы мыйзамдардан кабыл алынышы жаңы мыйзамдардан ошонун ичинде биздин жогорку соттун курамына кирген биздин подразделениялардын ишин оңдоо, аларды көтөрүү, айрыкча жергиликтүү соттор менен мындай карым катнашты мындай бекемдөө, алардын ушул бизге болгон мындай карап турат да, бизге түзөлүп турат да жергиликтүү сотторчу. Ошолорго байланыштуу алардын дагы бир духун көтөрүү, мотивация берүү сыяктуу бир иштерден биринчи баштадым. Февралдын аягында, март айында ушул жергиликтүү сотторго жашыл сот аталыштагы чоң бир конкурсту уюштурдум да. Бул нерсе ошол 4 ай бою, 3-4 ай бою ошол конкурс уланды. Бардык жергиликтүү сотторго ошол өзүнүн айлана чөйрөсүн тазалоо, имараттарын актап, тазалап, косметикалык ремонтторду жүргүзүү, гүлдөрдү, өсүмдүктөрдү, арчаларды эгишти, абдан ушундай өзүнүн айлана чөйрөсүн бүтүндөй тазаланып алышты да. Мен бул нерсени баштаганым ошол тазалануу болсун ушул сот системасында. Бул ички дүйнөсү дагы тазаланды деген. Ички дүйнөсү дагы тазалансын деген максатта ушул конкурсту уюштурдук. Жакшы үмүттөр пайда болот. Андан кийин ошол региондорго барганда ушул бири-бирине атаңдашып, ар бир регион, ар бир ушул райондор, областтарда ушунчалык бир жакшы иштердин жүргүзүлгөнүн көрүп мен абдан кубандым да. Ушундай эшигин алдына кирсең тазалык, жана айтат го, эшигин көрүп төрүнөт дейт. Жана сиздин берген мотивациянын бир жыйынтыктары. Мотивацияны ушунчалык жакшы кабыл алып, ушунчалык мындай чын жүрөгүнөн кабыл алып, ошону улантып кеткендерине мен бир жагы ыраазы болдум. Бир жагы ушунчалык адамдардын өзүнүн түшүнүгү кеңири болуп калганын коллегаларымдын мындай кубануу менен кабыл алдым да. Жетекчиликке ишеним пайда болду. Жетекчиликте дагы ишеним пайда болду. Анткени ошол ишти уюштура билсең, ошолорго бир идеяны берсең, ошону улап кеткени, ошону мындай бир мындай аткарып, ошонун бир өтөөсүнө чыгууга дилгирлигин көрүп, мен аябай кубандым да. Нургүл Жакыповна, дагы нерсе да ошондо сиздер мына республиканын баардык аймактарында жергиликтүү сотторго барып, алар кантип иштеп атат, кантип жашап атат, эмнени ойлоп атат, аларга түзүлгөн шарты кандай, ушулар жөнүндө да абдан кызыктыңыз окшойт. Абдан кызыктым. Ошол региондорго барганда мен жөнөкөй ушул корошуп ыргыч же болбосо ошол канцелярияда иштеген жөнөкөй кызматкерлер, сот приставдары, сот аткаруучулары бардыгы менен жолуктум. Мен бир эле судьялар менен жолуккан жокмун. Анткени биздин сот системасынын ишин алдыга жылдырууда ошол жөнөкөй катардагы кызматкерлерден ошол шофер болобу, жанагы сот аткаруучу болобу, сот приставы болобу, бардыгынын салымы чоң да. Анан ошолордун көйгөйүн жакындан угайын деп, ошолорду мындай бир сүйлөшөйүн, баарлашып, ошолорду бир угайын деп ниетте бар, маанайын байкадым. Албетте ар бири менен сүйлөшкөндө өздөрүнүн көйгөйүн, өздөрүнүн маселелерин, жетишкендиктерин айтып, мындай мага абдан жылуу мындай пикир алышуу болду. Биз коомдо болуп жаткан бир проблемаларга көңүл кош болбошубуз керек да, кайдыгер болбошубуз керек. Ошол эле мисалы Баткенде болуп өткөн окуяларга биз абдан мындай жүрөгүбүз оору менен кабыл алып, ошондо өз ыктыярыбыз менен бүтүндөй эле ошол жөнөкөй кызматкерлерден баштап судьялар баардыгыбыз биригип акча топтодук. Ошондо бир 1,5 миллионго жакын акчаны өзүбүз ушул счет ачып, өзүбүз ошол жерге которуп, андан кийин ошол Баткен облусунун судьялары жана жергиликтүү бийлик органдары менен комиссия түздүрүп, өздөрүн бөлтүрүп, жакшынакай болуп барып, мен ошол Баткендин өзүндө ошол жумушчу сапарымдын алкагында барып, ошол акчаны жабырланган үй бүлөлөргө бүтүндөй баарына калыс таратып берип келдим. Андан сырткары аксыда болгон жанагы чоң жоготуу болгондо ошондо да барып жардам берип келдик. Бул нерселер улана берет. Бул деген нерсе, мен ойлойм, судьялардын дагы кандайдыр бир жүрөгүн ойготуп, кандайдыр бир сезимдерди мындай бир эме ачат да. Анткени алар ошол карапайым элдин, кыйналган элдин көйгөйүн, алардын бир туюмун жашоосун билүү керек деп ойлойм да. Бул мыйзам боюнча жанагы мыйзамга каршы келбейт, ал өздөрүнүн өз ыктыяры менен жасаган иш болуп эсептелет. Нургүл Жакыповна, сиз менен дагы кыска эле убакытта бир учурда маектешкен учурда байкап калдым эле да, ушу өзгөчө биздин өлкөбүздүн туруктуулугу, стабилдүүлүк жөнүндө ойлоносуз. Мындан сырткары ушул
өлкөбүздүн мына улуттук идеология деген дагы чоң элдер ойлоно турган, адам журт башындагы адамдар ойлоно турган нерселер бар экен. Адамдардын жаратмандыгы, мекенчилдик сезими деген нерсе тууралуу дагы ой пикирлериңиз бар экен. Ушул тууралуу бир кыскараак айтып бересизби? Мен эми бир гана моундай жетекчи катары эмес, өзүмдүн жаран катары, ушул кыргыз мамлекетинин жараны катары дагы көп нерсе мени мындай ойлондурат да. Анткени мына биз айтып атпайлыбы, өнүккөн өлкөлөр эмне себептен өнүгүп атат, эмне себептен буларда мындай экономикасы дагы мындай өсүп атат жылдан жылга деп эле жана нааразы болуп атпайлыбы, эмнеге бизде андай эмес депчи. Анан биз ошондой нерсе суроо болгондо биз өзүбүз суроо беришибиз керек да. Мен ушул экономиканы өстүрүүгө, элдин мындай жашоосун дагы жакшыртууга, мамлекеттин ушундай бир өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуусуна эмне кыла алдым, эмне кылсам болот деген суроо жүрөктө ийиш керек да. Анан мен ойлойм да, бул нерсе улуттук ар намыска, улуттук бир абийирге, ариетке дагы байланыштуу болот экен деп койдум да. Мен мисалы чет мамлекеттерге чыгып калганда ошол эле Кытайга барып келдим. Ошол кеңири программада бир стажировкага баргам да, жакында эле Турцияга барып келдим. Мен бир нерсени байкадым да, булардын элинин өзүнүн тарыхын абдан сүйгөндүгүн, Урматтап турушат. тарыхын ушунчалык билишет экен. Мен мисалы жөнөкөй эле элдер менен сүйлөшкөндө мен ошого таң калганмын. Биз жана Шанхайга барганда эски шаар, ана жаңы шаар деп бөлүнөт эмеспи Шанхай. Ошондо биз абдан көп бастык да, эми жанагы биздин ШОСко кирген мамлекеттердин судьяларын, Кытайдын сот системасын окуп үйрөнүү болчу, мындай билүү болчу ШОСтун алкагында. Анан ошондо бизден бир ошол группадагы 1-2 адам айтып калды, чарчадык, барбай эле коелчу, көрдүк деп мындай эски шаарын көргөнгө мындай бир кичине көңүл кош болуп койду эле. Ошондо бизди ошо алып жүргөн ошол кызматкерлер, сот системасынын кызматкерлери отуруп алып ыйлап жибергенде, силер биздин тарыхыбызды көрүшүңөр керек, аягына чейин көрүшүңөр керек. Ушундай Жан дили менен көрсөткүсү келип атат. Жан дили менен көрсөткүсү келип атат. Анан көрүшүңөр керек деп тим эле ыйлап жиберди да. Ыйлап жиберди. Анан мен да ушунчалык таң калып, анан коллегаларыбыз биригип эметип той айланайын. Барып көрөлү, аягына чейин көрөлү. Тиги ыйлатпайлы деп анан бардыгын тим эле канча километр жүргөнүбүздү билбейм, абдан көп жүрүп көрүп чыктык да. Ошол жанагы кызматкерлердин ыйлап жибергенин көрүп, мен өзүм ушунчалык эме болуп кеттим. Мекенчилдик сезим. Мекенчилдик сезим, өзүнүн элин, мамлекетин мындай барктаган. Анкара жана Стамбул шаарына барып келдим. Ушул жылдын 1-сентябрында ушул Турцияда чоң кассациялык соттун жаңы имаратынын ачылышы болду. Ошону менен биргеле ал жерде ушул чоң симпозиум, конференциялар өттү. Эрдоган өзү катышты, президент, Турциянын президенти. Анан аябагында 16 мамлекеттин жогорку сотунун төрагалары чакырылган экен. Аябагандай кеңири масштабта абдан чоң даярдык менен өткөрүштү. Анан ошондо дагы мен байкаган нерселерим ушунчалык түрк мамлекетинин даңазалашып, түрк элинин ушунчалык улуулугун, сулуулугун, өзүнүн тарыхын даңазалап ушунчалык бир мыкты жактарын көрсөтүштү. Аны мен байкаганым, биринчиден Эрдоган өзү 40 мүнөттүк доклад менен чыкты. Өзүнүн сөзүндө бир жакшы нерсени айтты да. Мен ошол нерсени аябай мындай бир таасир калтырды магачы. Ал айтты да, мен деди, ушул мамлекетти деди, адилеттүү сот бийлигинин аркасында, адилеттүү сот бийлигинин жардамы менен гана ушул стабилдүү мамлекетти кармап тура алам деди да. Мен кылыч менен, коркутуу менен же башка менен башкара албайм деди. Бирок адилеттүү сот бийлиги менен мен ушул өнүккөн, стабилдүү, ынтымактуу, күчтүү мамлекетти кармап тура алам деди. Кандай чечимдерди кабыл алса дагы судья, сот, ошонун аркасында адамдын тагдыры турат. Ал жөнүндө ал ушул күйүп, жүрөгү менен кайсы бир деңгээлде ушул сот өзү чечимдерди кабыл алганда ойлонот го деп элибиз ушундай пикирде да.
ошентсе дагы айрым учурда ушул кесипкөй эмес, туура эмес мыйзамсыз чечимдерди чыгарган учурлар дагы болуп калып атпайбы, тилекке каршы болуп калып атат да. Ушул багыттарга анан айрымдар ойлойт бул сот кызматы бул мансаптуу, олжолуу кызматта отурат дегендей да түшүнүктөр бар да. Ушул боюнча пикириңиз кандай? Муну бир жакшы жагына багыттай алсак болобу? Бир эле соттордун иши жакшы болушу бир эле мага байланыштуу же болбосо жогорку соттун кээ бир жетекчилерине байланыштуу болбойт да. Ал нерсе бизде мыйзамда, конституцияда жазылган ташка тамга баскандай. Ар бир сот өзүнүн чечимин мыйзамга ылайыктап гана чыгарат да, эч кимге отчет бербейт деген. Өзү гана ошол өзүнүн мыйзамдын негизинде чечим өкүм чыгарат, ал эч кимге отчет бербейт, эч ким андан отчет алууга дагы акысы жок дегенчи. Бул конституцияда эметилген. Ошондой болгондон кийин мен мисалы төрайым болсом дагы эч бир сотко момундай чечим чыгар же тигиндей өкүм чыгар деп мен басым көрсөтө албайм. Мен төрайым болгондон бери и буюрса келечекте дагы канча иштесем дагы бир дагы сотко эч качан момундай чечим өкүм чыгар деп басым көрсөтпөйм. Анткени мен мыйзамды сыйлайм. Ар бир соттун чыгарган, мисалы биринчи инстанциялык соттун чыгарган, судьянын чыгарган сот актысын эгерде бир тарап нааразы болсо, экинчи инстанциялык сотко арызданат, мындайча айтканда апелляциялык сотко, бул биздин областтык соттор жана Бишкек шаардык соты. Ошол жерде гана баа берилет. Ошол коллегия карап атканда ошол биринчи инстанциялык соттун чечимин туура же туура эместигине баа берет да. Ал эми бул жанагы мыйзамдуу күчүнө кире элек сот актылары. Ал эми ошол мыйзамдуу күчүнө кирип, дагы ошол экинчи инстанциялык чыгарган сот инстанциясынын чыгарган сот актысына дагы нааразы болсо, анда жогорку сотко кассациялык инстанция деп коет бизде, кассациялык тартипте кайрылат. Бул деген мыйзамдуу күчүнө кирген сот актылары болот. Ошондо жогорку сот биринчи инстанциялык соттун чыгарган судьясынын сот актысына дагы жана экинчи инстанциялык чыгарган соттук инстанциянын судьяларына, соттук коллегиянын чыгарган сот актыларына баа берет. Чоң жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айтып атпайбы? Адам болуш үчүн күндө адам болуп жашоо бул эң татаал нерсе деп. Андан чечим кабыл алуу. Күндө адам болуу бул кыйын нерсе, чечим кабыл алуу. Мисалы, ар бир ошол деланын аркасында адамдын тагдыры турат да. Ал жарандык болобу, кылмыш иши болобу, экономикалык болобу, административдик болобу, баары бир ошол адамдын жашоосуна байланыштуу болуп атпайбы? Ошого байланыштуу болуп аткандан кийин ал судья аны моралдык жактан өлтүрүп койбош керек да. Туура эмес, жанагындай врачебный ошибка деп коет го. Ошондой эле судейская ошибка болбогонду аракет кылыш керек. Анткени бир күнөөсүз адамды камаганга караганда 100 күнөөлүү адамдын эркиндикте жүргөнү артыгыраак деп айтылат келет да. Анткени күнөөсүз адамды соттоп жиберип, анын эркиндигин алып коюу бул өтө чоң күнөө. Сотторго бир басым жасаган учурлар да болобу элдин, мисалы үчүн кээде бир саясатташкан окуяга байланыштуу соттук процесстер жүрөт, ошондо да келип имараттын астында, соттун астына келип дагы өз пикирлерин билдирип, ар кандай жумуштар жүрүп калат. Туура айтасыз. Мен айтып кетейин деген нерсе бул мындай да, соттордун мындай иши өтө кооптуу дагы да. Кооптуу. Анткени мындай эки тарап соттошкон эки тарап болот, көп тараптар катышат. Миңдеген адам катышкан процесстерди мен мисалы өзүм карап эметкенмин. Кээде саясий кызыкчылыктар, экономикалык кызыкчылыктар, экономикалык ар кандай мамлекеттик кызыкчылыктар, башка дагы нерселер болуп мисалы каралат да. Анан сен эки оттун ортосунда болосуң да. Эки оттун ортосунда. Жана жаалданып келген тараптар болот, шайлоо иштерине байланышкан иштер болот. Ошол убакта сен өзүңдүн ушундай кесипкөйлүгүң менен эметесиң да. Анан жана сиз белгилегендей соттордун ишине нааразычылыктар дагы болуп калып атпайбы? Мисалы бир тарап жеңген тарап мисалы унчукпай кетсе, жеңилген тарап нааразы болуп, массалык маалымат каражаттары аркылуу чыгып,
телевидение аркылуу чыгып, азыр мисалы соцсеттердин дагы абдан күчү чоң болуп атат. Алар аркылуу чыгып, коомдо кандайдыр бир пикирлерди көп жаратып атпайбы? Анан албетте конструктивдүү сын пикирлер бар. Аны моюнга алыш керек. Мен ойлойм, биз кандайдыр бир сындарды туура кабыл алып, ал сындардан бир пайдалуу жагы болсо, ошону эске алып оңдогонго жакшы нерсе экен. Анан мисалы сот иш карап атканда кандайдыр бир басым көрсөтүп, кыйкырык өкүрүк менен келип, момундай бир эме чыгарасың деп эметкен көп болот биздечи. Андай учурлар көп болот. Ошого карабастан судьялар эч нерседен коркпостон, өзүнө өзү ишенсе, өзү ошол чечимди туура деп мындай чыгарып аткандан кийин эч нерсеге кылчактабай сот актысын кабыл алыш керек да. Ушу соттук процесстерге деги эле ушу сиздердин аткарып жаткан жумушка, реформага байланыштуу мындай бут тосуулар да болуп калышы мүмкүнбү? Эгерде ошондой бир бут тосуулар болуп, тоскоолдуктар болсо, муну кантип жеңсек болот? Ушул сыяктуу нерсени суроону берсем деп атам да. Ушуга да байланыштуу бүгүнкү күндө сот системасындагы бул коррупция деген да бир түшүнүк бар. Ушул суроону да кошуп кетсем да. Акыркы 3 жылда жалпысынан соттордун үстүнөн ошол сот системасында иштеген соттор, сот аткаруучулар биригип 27 судьянын жана сот аткаруучунун жана соттун жардамчысынын үстүнөн иш козголуптур. 27 иш. Анын ичинен 27 иштин азыркы күндө 12 кызматкер боюнча өкүм чыккан. Дагы башка иштер азыр ушул каралып аткан мезгилде каралып жатат. Жыйынтыгы чыга элек. Азыр эми буюрса ал ошол сотко чейинки өндүрүштө жүргөн иштер бар, турган иштер бар, жана соттун өндүрүшүндө турган иштер бар. Калган иштер боюнча дагы азыр ушул каралып жатат. Соттор ачык иштеш керек, алар чечимдерде маалымат көп болуш керек деп атпайбы? Ушул жакталган жакында сиздер ушул ар бир сот процессинде аудио, ушундай эле видеого тартуу боюнча дагы ушуну киргизели деп атасыңар. Бул канчалык деңгээлде өзүнүн бир жакшы натыйжасын берет? Муну кантип ишке ашырасыздар? Аудио, видео фиксация, мындайча айтканда, санариптештирүүнүн жыйынтыгын чыгарган бир тегерек стол өткөрдүк. Бул деген көптөгөн ушул мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын, биздин донорлордун, президенттин аппаратынын, жогорку кеңештин жана башка бейөкмөт уюмдардын катышуусу менен чоң тегерек стол өттү. Ал тегерек столдо ушул аудио, видео фиксация сотторго болгон ишенимди жогорулатат деген темада болду. Чындыгында ошондой санариптештирүүнүн аркасында биз 157 залга республика боюнча аудио, видео фиксацияны орноттук. Бул деген аябай жакшы натыйжасын берүүдө жана келечекте берет. Анткени билесиңер да, көбүн эсе жана тараптар процессте катышып атканда менин сөзүм протоколго түшпөй калыптыр, менин айткандарым мындай жакшы мындай эметилбей, көңүл бурулбай калыптыр, же болбосо судья мага эмес башка тарапка көңүл буруп койду, же орой мамиле жасады, же кандайдыр бир процессуалдык нормаларды бузду деген сыяктуу аябай мындай көп нааразычылыктар болуп келген да. Эми бул аудио, видео фиксациянын орношо менен андай нааразылыктар жокко эсе болот. Анан тараптарга дагы жардам болот да. Ошол мисалы аудио аркылуу ал өзүнүн кандай аракеттерди жүргүзгөнүн, эмнелерди айтканын, кандай далилдерди келтиргенин ал мындай эмеге түшүп калат, видеого, тасмага түшүп калат. Анан ошонун аркасында ал эгерде нааразы болсо, кийинки инстанцияларга дагы арызданууга ага чоң мындай жардам болот. Көп учурда ушу судьяларга карата коомчулуктун элдин дагы деле болсо сын пикирлери абдан көбүрөөк. Аны моюнга алыш керек. Ошондой учурда ошол судьялар тууралуу маалыматтарды эле сиздер угуп каласыздар. Мына ошондо судьялар сизди коргойсузбу же кандай мамиле кыласыз? Эми мындай туура белгиледиңиз, жана азыр массалык маалымат каражаттары аркылуу, телевидение, радио аркылуу, же болбосо соцсеттер аркылуу кандайдыр бир терс пикирлер жаралып, кандайдыр бир туура эмес бир эмелер болуп калса, мисалы, албетте жүрөгүм ооруп турат. Бир жетекчи болгондон кийин
баардыгына жанагы эмедесиң да, ойлоносуң да баардыгы үчүнчү. кээде социалдык тармактарда да маалыматтар тарап Ошол социалдык тармактар аркылуу маалымат таркап калганда, мен бир нерсени белгилейин, мисалы ошондой бир маалыматтар таркап бир эме болуп атканда реакция кылам. Биздин ошол пресс-службадагы аны сразу мага жеткирип айтып турушат, ушундай бул жерде бир региондо бир мындай иш болуптур, мындай нааразычылык болуп атат же мындай болуп атат деп айтып турушат. Анан ошонун эмне себептен болуп аткандыгын, соттордун эмне бир кандайдыр бир кемчилигине эмне болуп аткандыгын мындай окуп билип турам. Эми жана жазаны мен бере албасам дагы, жазаны бере албайм, жана мен айттым го, ал атайын ошо тартип комиссиясы аркылуу болот деп. Мен болсо баары бир ошолго реакция берип, ал нерсенин эмне себептен чыгып атканын, кандай эмне болуп кеткендигин мындай байкап турам да, байкап турам. Албетте, анын ичинде соттордун эгерде чындыгында күнөөсү болсо, эми мисалы мен аны айтпасам дагы күнөөлүү экенсин же мындай өзүм үчүн дагы билип турууга жетекчи катары мен өзүм эметем да. Анан өзүм бул жерин туура эмес кылып коюптур да, өзүнүн жанагы эме боюнчачы мындай процессуальный бир нормаларды туура эмес колдонуп алып эметкен болсо же мынтип коюптур да деп өзүм байкап турам анычы. Ал эми жанагы жүрүш турушу боюнча, өзүнүн жанагы кынтыксыздыгы боюнча дагы менде бир рычаг бар. Эгерде ошол кынтыксыздыгы бузуп өзүнө, мисалы бизде айтат да, өзүбүздүн ар намыс кодексибиз бар соттордун. Ошол ар намыс кодексин бузуп, кандайдыр бир өзүнүн жүрүш турушунда бир туура эмес жүрүш турушу менен коомго жат бир мындай бир эме кыймыл кылса, аны мен ошол соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына сунуш бере алам. Анын ошол укук бар сизде? Ошол укук бар менде. Сиз өзүңүздү ушу кызматыңызда, ишиңизде, кайда болсо да, коомчулукта болсо да өзүңүздө мындай кемчиликтерди да байкаган жоксузбу? Эми мындай да, идеалдуу адам болбойт. Идеалдуу болуп кетсе анда кызыксыз болуп калат го. Бирок адам ошол жетекчи болгондон кийин көп эркиндигиң да чектелет да. Эркиндигиң чектелет. Мындай өзүң каалаган нерсени жасай албайсың, каалагандай жүрө албайсың, каалаган жерге бара албайсың дегендейчи. Анан эми адамбыз да биз баарыбызчы. Мисалы мен көбүн эсе убактым өзү жумушта өтөт. Эртеңден 8ден кечки айтпадымбы, кээ бир учурда түнкү саат 12-1 болуп кетет. Байкабай калам убакыттын өткөнү. Анан эрте чыкканым кечки саат 9 болот, мисалы 9-10 болуп кетет. Анан үйгө барасың. Үйгө барганда албетте жана аял болгондон кийин тамак даярдаш керек, башка кыласың. Кээде ужинди абдан кеч кылган, кечки тамакты абдан кеч тамактанган учурларым болот. Дагы жакшы үй бүлө мүчөлөрүм мени туура кабыл алып, туура түшүнүү менен мамиле кылып атышат. Ошол үй бүлө мүчөлөрүмө убакыт бөлө албай атам. Дагы бир кемчилигим бар. Бул мен бүгүнкү мисалы өткөрө турган иш чараны эртеңки күнгө калтырган жаман көрөм да. Бул шашмалыгым болуш керек. Шашып кетем, бир нерсени бат бүтүрүп мындай эметкенди жакшы көрөм. Шашып кеткен учурум бар. Ошолго дейм, ошол. Нургүл Жакыповна, мына ушу өзүңүз айтып кеттиңиз, үй бүлөдөгү мына ушул бир катар көйгөй тууралуу айтпадыңызбы? Бир үй бүлөдөгү кичинекей чакан үй бүлөдөгү чыр-чатактардын деле аягы барып, бир жакшы нерсеге алып келбейт окшойт. Муну байкап атасыздар, турмушта көрүп атасыздар. Ушул боюнча биз көз карашыңызды уксак. Аябай негизги суроолордон деп ойлойм. Анткени билесиз да, мисалы ошол жана үй бүлө институтунун бузулушу, үй бүлөлөрдүн бузулушу аябай чоң трагедияга алып келгендей эле, бул мен ойлойм да, мамлекет дагы ошондой нерседен башынан өткөрүп атат да. Мисалы бир үй бүлөдө тынчтык болбосо, ынтымак болбосо, сиздин кошунаңыз деле ызы чуу болуп атса, сиз кошунаңызга баргыңыз келбейт да, койчу айланайын, ал жерге барсам эле ызы чуу, барбай эле коеюнчу депчи. Ошондой эле мамлекетте ушул стабилдүүлүк болгондо, өнүгүү, өсүү болгондо, адам укугу сакталганда, корголгондо, укуктук өнүккөн мамлекетти курганыбызда гана биз менен башка мамлекеттер дагы сүйлөшө баштайт. Мен ойлойм, азыр ошондой бир өнүккөн мамлекетти курууга
стабилдүү мамлекетти курууга бизде бүт шарттар бар. Азыр бизде ошол бүт бийлик бутактары дагы ошого болгон аракетти жүргүзүш керек, ошонун үстүндө иштеш керек. Нургүл Жакыповна, сиз ушул мыйзамдуулук, тең укуктуулук, адамдардын эркиндиги, соттордун көз карандысы деген маселе боюнча кенен түшүнүктөрдү ушул боюнча күн түн ойлонуп атасыз. Ал эми мындай адамдын таланты, чыгармачылык деген да бир жакшы нерсе бар го. Бош мезгилиңиздеги болобу? Чыгармачылыгыңызга кандай көз караштасыз? Эми адам болгондон кийин албетте поэзияга болгон кызыгуум, музыкага болгон кызыгуум бар. Китеп окуганды жакшы көрөм. Биздин кыргыздын эле мыкты жазуучуларынын чыгармаларын окуганды жакшы көрөм. Андан сырткары мисалы спорт жагында дагы мисалы азыр мен жакында ошол Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасынын мини футбол боюнча кубогун Жалал Абадта өткөрүп келдик. Спорт жаатында дагы кызыгуум бар. Өзүм эми спортсменка болбосом дагы, бирок ошол спорттун көп түрүн жакшы көрөм. Ошол эле футбол, волейбол, ошол эле фигурное катание деп коет. Ошол спорттун түрлөрүн жакшы көрөм. Анан мен эми анча-мынча ыр жазып койчумун. Мектепте окуп жүргөндө аларды эми мындай ачыкка чыгарып мындай эметкен жокмун, бирок эне жөнүндө, мекен жөнүндө ушундай патриоттук сезимдеги ырларды жазганмын. Сот системасына реформа аягына чыгыш керекпи? Качан чыгат деп ойлойсуз? Бул боюнча пикириңиз турса. Бул кээде айтып калышат да, бул сот реформасы эле деп келатасыңар, бул сот реформасы качан токтойт, качан точка коюлат деп, чечек коюлат деп. Сот реформасы деген бул токтобош керек. Бул кете бериш керек, жанагы жылдан жылга улана бериш керек. Анткени бул азыр дүйнө өнүгүп атат. Глобалдаштыруу деп коебуз го. Коом өзгөрүп атат. Коом өзгөрүп атат. Жашоо өзгөрүп атат. Алдыга жылуулар болуп атат. Бул коом өзгөрүп, алдыга жылып, бул техниканын өнүккөн заманы болуп атат. Бул деген токтобош керек. Ошол жашоого карап туруп реформа кете бериш керек. Жакшы нерселер жылдан жылга кирип атпайбы? Мисалы биз башка мамлекеттердин тажрыйбасын алып атабыз. Мисалы, атайын мисалы мына Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттин жогорку сотунун төрагаларынын 16-чы кеңешмеси болду. Ошого окшогон биздин кеңешмелерден башка мамлекеттерден тажрыйбасын алып атпайлыбы? Аларда бир жакшы нерсе болсо, алардыкын биз алышыбыз керек. Бизде жакшы нерсе болсо, алар алыш керек. Өнүгүү болуп атпайбы? Ошондуктан бул сот реформасы токтоп калбаш керек. Ал жылдан жылга жакшы нерселерди кабыл алып, өнүктүрө беришибиз керек. Кадам жасай беришибиз керек. Жалпы эле Кыргызстандагы сот системасына бүгүнкү жүрүп жаткан реформа боюнча андагы маалымдуулук, сотторго болгон ишенимди кайтарып алуу, ошондой эле ушул багытта дагы соттордун кадыр баркын көтөрүү, көз карандысына алып келүү боюнча дагы сиздердин ишиңиздерде дагы ийгиликтер болсун. Сот бийлиги дагы ушу бийигирээк даражага жетишине сиздердин дагы өзүңүз айткан бүгүнкү кадамдар жана келечектеги кадамдар дайыма жардамын берип, таасирин тийгизип турат деген ойдобуз. Анда ишиңиздерге ийгилик каалайлык, дагы ийгиликтерди күтөбүз. Чоң рахмат.